жерде булчиде эле кыргыз тилин сүйлөгөндө бир кыргызча сөз жок, биягы орусча, биягы дең түркчө. Бул жер түркчө же Россия эмес. Мисалы үчүн азыр мамлекеттик кыргыз тили болуп айтылган менен кыргызча эч ким деле сүйлөбөй атпайбы? Мен сүйлөтмөйм. Мен деле сүйлөбөйм. Сүйлөдүм, ошо мен ошону талап кылып атам. Мен жумушка кечеле карабайсызбы, могу бүт түркчө экен. Мамлекеттик тил жок. Астына жазылып калган. Турецкая национальная кухня деп. Негизи түрк жана улуттук тамактары деп үстүнө жазылыш. Бул жерде ооз бекитүүгө деп у менен жазып, бул жерге өөнү туура эмес жазышкан. О жазбайсыздар. Өөнү жазгандан кийин үүнү деле жазсам. Менин өзүн. жок. Бул жерден турецкий болуп атпайбы? Турецкий бирок тиги Кыргызстанда бар, Турция. Ооба. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамда биринчи чоң болуп мамлекеттик кыргыз тилинде жазылат. Андан кийин расмий тилде, расмий тил бул орусча. Алдына бөлүмү кичинекей болуп кыргыз тилинен. Ассаламу алейкум достор, бул жер Бишкек шаарындагы Жибек жолу көчөсүндөгү кебапкана деген түрк ашканасы. Бул жерде биздин көрүүчүлөрүбүздүн бири ушул жерде кыргыз тилинде жок, расмий тилде, орус тилинде, түрк тилинде жазылган аш измектер коесуңарбы деп сүрөткө тартып бизге жүргөн ошо келген. Бул жерге келгенде биринчи эле мамлекеттик тил жок, астына жазылып калган. Турецкая национальная кухня деп. Негизи түрк жана улуттук тамактары деп үстүнө жазылыш керек болчу. Анан бул жерге да жазыштыр. Ооз бекитүүгө чейин иштейбиз деп. Бул жерде ооз бекитүүгө деп у менен жазып, бул жерге өөнү туура эмес жазышкан. О жазып коюптур. Өөнү жазгандан кийин үүнү деле жазсам. Саламатсызбы? Жетекчилик сизби? Уруксат бизге? Эмнеге тырышып? Ооба, тынч эле. Ошо сиз менен сүйлөшүп тааныштырайынбы өзүм? Камерага турушта сурашмак. Жок, өчүрө албайбыз. Өчүрө албайбыз. Саламатсызбы? Менин атым Айтилек. Фамилиям Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен окумайсың. Биздин баш мыйзамда тартканга мыйзам жол берет. Мунун кыргыз тилинде барбы? Меню. Аш тизмек. Муну турбайбы? Кайсы? Муну? Жок, менюнун өзүн. Жок. Бул жерден турецкий болуп атпайбы? Турецкий, бирок тиги Кыргызстанда бар, Турция эмес. Ооба. Немес? Бул жагына кыргызчасы, бул жагы түркчөсү. Ушул кыргызча суп лапша деген. Эми өзүңөр билесиңер да, сени билбейм, анан мен өзүм бүт жерде кыргызча сүйлөйм. Анан азыр көп жерге барсаң эле бүт эле орусча. Сен башка кафелерге кирсең деле кыргызча Ошо башка кафелер, биз кафелердин баарына тартып атабыз негизичи. Ушундай менюсу жоктор. Сиздерде дем бул жердечи? Түркчө жазыпсыздар. Бул жерде түркчө, бул орусча. А мамлекеттик кыргыз тилинде кана? Мамлекеттик кыргыз тили болуп айтылган менен кыргызча эч ким деле сүйлөбөй атпайбы? Мен сүйлөтмөйм эч. Мен деле сүйлөйм кыргызча. Сүйлөдүм, ошо мен ошону талап кылып атпаймынбы? Мен жумушка кечеле карабайсызбы, могу бүт түркчө экен. Анда Мурдаттан иштегендер чакырып коюшу, бул жердин ким кожоюну? Кожоюну ким? Жумуштан кеткен да. Сизден үстү Азыр ким? жок. Алар ифтарга жакын келет. Ким тиги түрк туугандарбы? Түрк эмес. Ал түрк өзү жок. Алар ошол эмеде келет. Эле. Ооза чайга келет. Бизге кечен бул жерден ошо немелер бул жерде сиздердин кардарларыңыздар жиберген, ончу түркчө жазууну. Ушул жерде кебапканада кыргыз тилинде бир да сөз жок экен, бүт орусча түркчө Өстөрү жазып. келет, мисалы үчүн мындай чоң жигит мени уксаң, өстөрү келишет. Андан кийин бизде деген койдун этинен, уйдун этинен деп айтсак, койдун эти эмне ал баранинабы деп сурашат өстөрү. Ошону жазып берсең, негизичи мыйзам боюнчачы? Мыйзам боюнча. Биз азыр орозо ичинде бул менен иштеп атабыз, орозодон кийин менюлардын баарын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамда биринчи чоң болуп мамлекеттик кыргыз тилинде жазылат. Андан кийин расмий тилде, расмий тил бул орусча. Алдына көлөмү кичинекей болуп кыргыз тилинен кичинекейрээк болуп жазылат расмий тил орус тилинде. Андан кийин анан үчүнчү тилдерди кайсы өлкөнүн немеси болсо, ашканасы болсо, ошо өздөрүнүн тилинде кичинекей болуп алдына жазып коюшат. Бул жерде булчиде эле кыргыз тилин сүйлөгөндө бир кыргызча сөз жок, биягы орусча, биягы дең түркчө. Бул жер түркчө же Россия эмес. Мисалы үчүн азыр
Оливье салат кыргызча которулбайбы? Оливье которулбайт эже. Оливье деген салат которулбайт. Мисалга, Бирок ал орустардын салаты да. ооба, оливьенин ал өзүнүн аты болуп атпайбы? Бунун аты Но да, салаты мисалы деп үчүн, турбайбы? Муну салаттар деп кыргызча жазса болуп турабы? Мына. айтып атпаймынбы чоң жигит, мен азыр бүгүн орозодо бул меню менен иштеп турайлы. Анан менюну көрдүңбү, даже ценалар монтер өзгөртүп койгонбуз. А орозо бүткөндөн кийин менюну кайра жаңылайбыз. Неге? Менюну жаңылап, ошо сен кандай кыргызчасын, орусчасын, түркчөсүн, кааласа англисчесин. Кыргызчасын чоң кылып жазыш керек болду ушуну. Мына жерде дагы лахманжун деп турат, лахманжун кыргызча, анан түркчө, орусча, анан түркчө кылып жазабыз да. Ошондой кылып жазабыз. Лахманжун менче которулбайт болуш керек бул. Өзүнүн аты да бул жанагы. Ооба, бул которулбайт. Жаратуучу тараптан, пиде бул да которулбайт. муну жараткан адам тараптан коюлган өзү. Ооба. Пиде деле которулбайт мисалы үчүн. Биз пидени пицца дейбиз, пицца деген сыяктуу болчу. Которулбайт ал. Кире бербейт. Тет жерден сыртында деле сиздер биринчи үстүндө орусча жазылып турат, андан кийин кыргызча жазып коюптур. Азыр көйлө жерде ушундай экен, бизге өткөндө сенин Жок, көйлө жерде эмес, мыйзамды караш керек же, мыйзамды окуш керек. Мурда эле претензия келген экен негизи. Ошолор алмаштырган. Мону жазарда сиздер биринчи мамлекеттик тил комиссиясы менен макулдаш керек. Сыртын кандай кылып жазабыз, кандай көлөмдө жазылыш керек, ошонун баарын макулдаш керек. Орозо бүткөндөн кийин кылабыз атпайбызбы? Азыр силерден мурда дагы. Качан алмаштырасыздар, ошондо келели? Орозо бүткөндөн кийин. 1-апрелде? 2-апрелде. Менге жумуш ушундай нерсе чыгарып. Макул же, рахмат. Орозодон келип сөз алмаштырасыздар анда. Рахмат. Кебапкана деген түрк ашканасы орозо бүткөндөн кийин ушу 1-апрелдерге аш измектерин баарын кыргыз тилинде кылып жазып, баарын мыйзамдаштырып коебуз деди. Көрөсө орозо бүткөндөн кийин келип дагы бир көрөбүз.